Баткендеги почетный донор, бул көптөгөн соолчулук иштерди кылат, көптөгөн адамдардын өмүрүнө кытап калат, ушундай өз ыраазычылыгы менен келип кан тапшырып турат бизге. Тыныбек Ураимов Баткендеги кан донорлорунун бири. Ал ар 2 айда Баткендеги кан борборуна келип, кан берип турат. Донордун айтымында кан тапшыргандан кийин жеңилдеп сергип калат. Ошону менен катар адамдын өмүрүн сактап калууга салым кошкон болобуз деп сыймыктанат. Көп жылдан бери бияка келип кан тапшырып жүрөм. Эми кан тапшырганын бирден бир себеби бул өзүнүн ден соолукка пайда экен. Экинчиден адам өмүрүн сактап калганы кичине болсо дагы салым. Ошол көптөн бери тапшырып, эч бир багындай зыян жагын көрбөдүм. Башка адамдарды да чакырып кетем, келип кан тапшырып, бирөөнүн өмүрүн сактап калганга себепчи болуп калсындар депчи. Кан борборунун жетекчисинин айтымында ар бир 18 жаштан 60 жашка чейинки адам эгерде мурда сарык оорусу менен оорубаган жана каршы көрсөткүчтөрү жок болсо, кан донору болот. Кан берип жүргөн айрыкча эркек адамдын ден соолугу чың болуп, сергек жашайт. Анткени кан бергенден кийин адамдын организминде кандын жаңылануу процесси жүрөт. Обычно bir жылда 2 жолу, 3 жолу кан тапшырып турган айрыкча эркек адам үчүн өтө пайдалуу. Мындай азыр сиздер байкасаңыздар эшикке чыгып, донорлордун бетин карасаңыздар кичине кызарып турат. Мындай краскалагандай өңү кирип турат да. Бул анын кан айлануу системасы жакшы дегендикти билдирет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин аймактагы координаторунун айтымында, Баткендеги кан борборунун эмгек жамааты жана донорлор чек арадагы болгон акыркы окуяларда көп адамдын өмүрүн сактап калууга жардам берген. Анан бизде өзгөчө кырдаал учурунда билесиздер, ушул Бишкек шаарынан, Ош, ошондой эле өзгөчө ушул донорлор абдан жардам берген. Кандын запасын толуктоодо жана ушул элдерге кан муктаж болгон учурларда. Ошондуктан бүгүнкү күн өтө маанилүү болуп эсептелип саналат. Анан бизде бул кызматта көп тармакта көп жыл иштегендер да бар. Өзгөчө дарыгерлер кан берген учурлар көп. Ошондуктан бул жерде дагы бүгүн бизде бир дарыгерибиз почетный донор болуп турат. Баткендеги кан борбору 1999 жылы болгон Баткен окуясынан кийин республикалык кан борборунун филиалы катары түзүлгөн. Мындагы дарыгер жана мед кызматкерлердин баары Америка жана Европа өлкөлөрүнөн окуп, тажрыйба алып келген. Ошондой эле борбор акыркы үлгүдөгү медициналык аппараттар менен камсыздалган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.